Жанагы нефтепродукты 1 литр бензинге 1 сом деп атпайсызбы? 1 литр бензинге 1 сом болгондон кийин бул урматтуу депутаттар негизи эле бул транспорт налогунун өзүнүн философиясы бул баягы ошол акчаны жолдоңдойлу деген болчу да. Бирок ал местный бюджетке түшүп, анан акимият жоломдомок беле башка жака кетип калып атпайбы. Ошондуктан через каждый литр бензина болгондо ошондо эффективдүү дорожный фондго түшөт. Машинаны айдайсың 10 литр болсо, 10 литрге 1 сомдон төлөйсүң. В таком случае двойное налоговое обложение болбош үчүн транспорт налогун алып салыш керек. Налог на имущество транспортка деген бар да. Анда двойной болуп атат. За каждый литр бензина плюс еще за транспорт. Ошондуктан менин бул урматтуу мындай депутаттар, бул менин жеке пикирим. Ушул эки маселе боюнча ушундай. Кара-Балтада дүкөнгө уурулукка кирген жигит видеого түшүп калган. Ал кармалды. Бразилияда жеке учак кулап, бир үй бүлөдөн 10 киши набыт болду. Күйгөн бензовоздун айдоочусун куткарып көз жумган милиционерлерге мамлекеттик сыйлык ыйгарылды. Абактагыларга делген азык-түлүктү уурдаган түзөтүү мекемесинин кызматкерлери кармалды. Сүлүктүдө үйдөн чыккан бойдон дайынсыз болуп жаткан кишини 50дөй адам издеп жатат. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Кече 22 декабрь күнү Сүлүктүү шаарынын Кальсоо айылынын 1980-жылы туулган тургуну 19 декабрь күнү үйүнөн чыккан бойдон дайынсыз болуп жатканы тууралуу маалымат ОКМдин Сүлүктүү шаардык бөлүмүнө кат түрүндө түшкөн. Издөө иштерине бүгүн 23 декабрда Сүлүктүү шаары боюнча өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 4 куткаруучу, Ички иштер министрлигинен 25, чек ара кызматтан 2 кызматкер, 2 дрон, жергиликтүү элден 17, жалпы 48 адам тартылды. Кече 22 декабрда да издөө иштери жүргүзүлүп, бирок тыянак чыккан эмес. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Өзгөндө 3 жашар баланын өмүрүн алган өрт үйдө чоң эне 3 небереси менен болгон. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымат таратып, өзгөндө үйдөн чыкканын, анын кесепетинен 3 жашар бала чарчап калганын билдирген. Ошондой эле дагы 3 адам ооруканага жеткирилгени маалымдалган. Сереп медиа маалымат агенттиги өрттөн жабыркагандардын абалын билүү үчүн Өзгөн жалпы практикалык борборунун директорунун орун басары Гүлбаркан Курманкулова менен байланышканыбызда, үйдө чоң энеси 3 небереси менен болгонун айтты. Бүгүн эртең менен Өзгөн шаарынын 55 жаштагы тургуну денесинин 60% күйүп, оор абалда ооруканага түшкөн. Учурда реанимацияда, абалы оор. 2 небересин туугандары алып кетти. Ал эми каза болгон 3 жаштагы баланын ата-энеси Орусияда экен. Алар жолдо келе жатышыптыр, деди Гүлбаркан Курманкулова. Булак Серепкежи. Москвада карымжат ойнап жүрөт. Курултайдан кайтып келе жаткан аксакалдар 2024-жылы өткөн 3-чү элдик курултайдан чыгып, автобуста кайтып келе жаткан делегаттардын видеосу соц тармактарда пайда болду. Видеодо аксакалдардын тамаша аралаш сүйлөшүп, көтөрүңкү маанайда бара жатканын көрүүгө болот. Кадрларда делегаттар курултайда каралган маселелерден кийин өз ара жеңил маанайда пикир алмашып, жолду кызыктуу өткөрүп жатышканын байкоого болот. Көпчүлүк бул көрүнүштү жылуу кабыл алып, коомчулуктун арасында жакшы пикирлерди жаратты. Кара-Балтада дүкөнгө уурулукка кирген жигит видеого түшүп калган. Ал кармалды. Кара-Балта шаарында дүкөнгө уурулукка кирген жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 23 декабрда Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 16 декабрда Жайыл райондук милициясына 35 жаштагы жаран арыз менен кайрылган. Ал ошол эле күнү саат 4:00 чамасында белгисиз адам дүкөндүн эшигин мыйзамсыз ачып кирип 34.669 сомун уурдап кеткенин айткан.
Бул факты уурулук негизинде кылмыш иши козголгон. Шектүү катары буга чейин бир нече жолу соттолгон 22 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Бразилияда жеке учак кулап, бир үй бүлөдөн 10 киши набыт болду. Бразилиянын түштүгүндөгү Грамаду шаарында чакан учак кулап, бир үй бүлөнүн 10 мүчөсү каза болду. Кырсыктан 17 адам жаракат алды. Бразилиянын жарандык коргонуу бөлүмү авария тууралуу социалдык медиада билдирүү таратты. Билдирүүдө ишкер Луис Клаудио Гелазицке таандык чакан учак Грамада шаарында азырынча белгисиз себеп менен учуп чыккандан бир нече мүнөттөн кийин имараттын моруна кулап, жарылуу болгону айтылат. Учактын бортунда бир үй бүлөдөн 10 адам каза болуп, окуядан 17 адам жаракат алганын, экөөнүн абалы оор экенин жазышты. Күйгөн бензовоздун айдоочусун куткарып көз жумган милиционерлерге мамлекеттик сыйлык ыйгарылды. Президент Кызыл Кая шаарынын ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын улук тергөөчүсү Орозмамат Акуналиев менен кылмыш иликтөө бөлүмчөсүнүн издөө боюнча ыкчам өкүлү Дилмурат Шамшиевке 3-даражадагы эрдик орденин ыйгаруу жарлыгына кол койгон. Кырсык былтыр 27 декабрда Бишкек ош жолунда болгон. Анда күйүүчү май ташыган унаа менен 2 жеңил машина кагышып, үчөө тең күйүп кеткен. Жолдо бараткан 2 милиционер күйүп жаткан бензовоздун айдоочусуна жардам берип, аны аман алып калышкан. Бирок катуу күйүк алып, экөө тең ооруканадан үзүлгөн. Абактагылар ачкачылык жарыялаганы кабарланды. Жаза аткаруу кызматынын жообу. Кыргызстандагы абактарда массалык ачарчылык жарыяланганы тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынан кабарлашты. Бул фейк. Жаза аткаруу кызматынын бардык мекемелери штаттык режимде иш алып барууда деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин бир катар ЖМКлар жаза аткаруу кызматына Чыңгыз Кожошовдун жетекчи болгонуна каршы чыгып, түрмөдөгүлөр ачкачылык жарыялаганын жазышкан. Жума күнү номер 1 тергөө абагында бет капчан адамдар камактагыларды сабап жатышканы тууралуу маалымат тараган. Бирок жаза аткаруу кызматы бул маалыматты да төгүндөп, мекемеде тыюу салынган буюмдарды аныктоо максатында тинтүү жүргөнүн кабарлаган. Булак Спутник Кежи. Абактагыларга делген азык-түлүктү уурдаган түзөтүү мекемесинин кызматкерлери кармалды. Чүй облусундагы түзөтүү мекемесинин кызматкерлери азык-түлүк уурдап кармалды. Ыкчам издөө жана тергөө иш-чараларын жүргүзүүдө түзөтүү мекемесинин финансы чарбалык бөлүмүнүн материалдык техникалык камсыздоо кызматкерлери узак убакыт ичинде түзөтүү мекемесинен азык-түлүк уурдап, андан кийин пайда табуу үчүн сатып жүрүшкөнү аныкталган. Кызматкерлер өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп, түзөтүү мекемесинин кампасынан тамак-аш азыктарын алып чыгып, аны фигуранттардын биринин жеке үйүнө сактоого которушкан. Ал жерден тергөө органдары алып кетишкен. 38 мүшөк таруу, un, перловка жана күрүч алынды деп айтылат маалыматта. Факты боюнча Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 210-беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. 20 декабрда тергөө ыкчам иш-чараларын жүргүзүү учурунда түзөтүү мекемесинин 3 кызматкери кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Сот тарабынан кармалгандардын баш коргоо чарасы